Өлкө боюнча 14-апрелге карата 11 коронавирус инфекциясын жуктурган жаңы учур катталды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. 14-апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына жаңы 11 учуру катталды. Бишкек шаарынан 8, Чүй областында 1, Жалал Абад областында 2 бейтабыз бар. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы 430 учуру катталып атат. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 128, Ош шаары боюнча 59, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 77, Баткен областында 5, Нарын областында 34, Ысык Көл областында 6 учуру бар. Коронавирус жуктургандардын ичинен 13 адамдын абалы оор, 9-у жандандыруу бөлүмүндө жаткандыгы белгилүү болду. Ооруканага жаткырылгандардын абалы стационарда 354 адам бар. Оор абалда жатканы 13-ü, реанимация жандандыруу бөлүмдөрүндө бүгүнкү күнү 9 оорлубуз жатат. Орточо абал жана канааттандырарлык деп 341 бейтап бар. Жалпы чыгарылганы 71, каза болгондор 5 боюнча туруп атат. Муну менен катар саламаттык сактоо министринин орун басары Кыргызстанда дагы 4 адам коронавирустан айыгып чыккандыгын кабарлады. Бир сутка ичинде Жалал Абад областынын Ала Бука аймактык ооруканасынан мурда COVID-19 диагнозу тастыкталган 4 бейтап стационардан чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 71 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жаңы жалпы катталган учурлардын ичинен 200 аял киши, 200 эркек, жаңы катталган учурларда 6 аял киши, 5 эркек бар. Жаш курагы боюнча алып келсек, 15 жашка чейинки балдар 40, анын ичинде 1 жашка чейин 3, 16 жаштан 19 жашка чейин 12, 20 жаштан 35 жашка чейин 106 бейтап бар, 36 жаштан 55 жашка чейин 162, 56 жаштан жогору тургандар 110 бейтап бар. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30-апрелге чейин узартылмай болду. Бул тууралуу жарлыкка Сооронбай Жээнбеков 14-апрелде кол коюп жогорку кеңешке бекитүү үчүн жиберди. Бул арада Нарын облусунун Нарын шаарына жана Ат Башы районунун аймагына 15-апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Расмий маалыматка караганда 18-марттан 14-апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 430 адамдан табылды. Алардын 5-өө Нарын шаарында, 19 Ат Башыда. Аталган эки аймакта өзгөчө абал 15-апрелден баштап 30-апрелге чейин болот. Ал жака комендант болуп облустук милициянын башчысы Уланбек Алиев дайындалды. Мурунку саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин ишин аскер прокуратурасына берели. Мындай сунушту Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бүгүн 14-апрелде тармактык комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымында шалаакылыктан улам өлкөдөгү эпидемиологиялык абал курчуган. Биз өзгөчө кырдаал учурунда жашап атабыз. Бул согуштук тил менен военный режим жашап атабыз, туурабы? Военный режимде шалаакылык кылган бул преступление, туурабы? Демек, Чолпонбаевди военный прокуратурага өткөрүш керекпи? Анын айынан 2 ай бою реагенттер болгон жок, сактоочу кийимдер болгон жок. Ошонун айынан биз пропорциональном соотношении Италия сыяктуу болуп калдык. Ар бир 5-чи зараженный врач. Биринчи врач өзү ооруп атат, экинчи мамлекетке зыян келтирип атат да, оорукчандарды көрө албай калды. Ошон үчүн мен жанагы комитеттин чечимин туура көрөм. Чолпонбаевдин ишмердигин бул мамлекетке каршы шалаакылык эмес, чыккынчылык катары бааналып, военный прокуратурага караш керек. Ошондо ар бир чиновник чуркап иштейт. Ал эми депутат Жанар Акаев азыркы саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдикеримовду УКМКдан укук коргоо органдарынан коркпой дарыгерлерди коргоого чакырды. Ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтардын өзү менен биз күн сайын сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн. Ошого жардам бериңиз сиз. Ана министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМБдан, прокуратура алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4 000 сом, 5 000 сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо кечирим сурап атат. Ошондой нерсеге сиз жол бербешиңиз керек. Мен министр болгондо мисалы органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол бербешиңиз керек сиз дагы.
Белгилей кетсек, 14 апрелге карата Кыргыз өлкөсүндө коронавирус жуктурган медицина кызматкерлеринин саны 79га жеткен. Парламент комитеттеринин 14 апрелдеги жыйынында депутаттар чет мамлекеттерде келе албай калган кыргызстандык жарандарды алып келүү маселесин көтөрүштү. Алар өкмөттөн сырттагы мекендештерди алып келиш үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонууну талап кылышты. Депутат Каныбек Иманалиев бул үчүн Кыргызстанда алтын казып пайда таап жаткан 4 ишкананы пайдалануу керектигин айтты. Кыргызстанда ашкере киреше алган 4 ишкана бар. Бул Кумтөр жетегүстөгү. Бул Алтынкен Кеминдеги. Бул Чарат Алаукадагы. Бул Жер үй Таластөгү. Ушул 4 ишкананын кирешесин эсебинен чет жакта ээн талаада калган кыргыздарды же буяка алып келишибиз керек. Же алып келе албасак, ошол жерде алып жардам беришибиз керек. Бул улуттук керес, бул улуттук парз. Эл өкүлү Руслан Казакбаев бийлик мигранттарды алып келбесе чоң чатак чыгаарын билдирди. Азыр элчиликтердин экеле маселеси болуп турду ал жердечи. Бул биздин жарандардын укугун коргоо, аларды колдон келишинче алып келүү, Кыргызстанга бардыгын алып келүү. 4,5 миңбе? 4,5 миңден кийин адан кийин дагы чыгат, көрөсүңөр. Дагы чыгат. Мен аны түшүнүп атам эмне жөнүндө маселе болуп атканын. Бирок алардын баарын алып келиш керек. Эгер өзүбүздүн авиакомпаниялар болбосо, ошол жердеги элчиликтерибиз, ардактуу консулдарыбыз бар. Алардын бардыгы биригип акча тапса болот, ошол жерде ишкерлерден Кыргызстан менен иштеп аткан инвесторлор бар. Кубатбек Алчевич, сиздердин маселеңиздер чегараны гана ачып, аларды жакшы тозуп алып, жакшы обсервацияга киргизип, дарылдап бергиле, текшерип бергиле. Болгон эле ошолда. Акча бар да. Акча бар болсо, жана Дубай Флайбос алып келип беребиз деп атса, алар болсо президентке, депутаттарга кайрылып атса, маселени эмне үчүн эле саясатташтырып атабыз болгон жерденчи? Кубатбек Алчевич, муну тез аранын ичинде чечиш керек. Бул маселе азыр бир чоң силкинүүгө алып келет, чоң проблема алып келет. Ансыз да проблема көп өкмөттүкү. Ал эми депутат Жанар Акаев ушундай кырдаалда мигранттарды таштап койгон туура эмес деген пикирде. Депутаттардын дээрлик 80%-на жанагы Новосибирскте отелдерде жаткан, Туркияда жаткан, Дубайда жаткан мекендештерибиз кайрылып ыйлап атышат да. Кары картаңы бар. Мен сиз деле аларды ойлойсуз, мен деле түшүнүп атам. Бирок эмнегедир өкмөт ушул маселеде бир аз мындай кайдыгер мамиле жасап аткандай сезилип атат да. Анткени ошол убакта учактары бар эле, аэропорттон уруксат берсеңер, азыр Кыргызстанда ишкерлер чыгып атпайбы? Керек болсо мен общежитиям ошолорго берейин жатаканамы деп. Ысык көлдө чыгып атат. Ошону азыр суроо болду, силер жооп, биз бунун үстүндө иштеп атабыз деп койдуңар да. Тышкы иштер министрлиги. 11 апрелде учак жөнөтөбүз дедиңер, алар үмүт менен күтүп атышты, дагы болбой калды. Эми биз экономиканын өзөгүн ошол мигранттардан келген акча түзөт, турмушубузду ошолор оңдоп атат деп атабыз, бирок мындай ушундайга келгенде биз аларды таштап койгонубуз таптакыр туура болбой калат. Адамгерчиликке да жатпайт. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов пандемияга байланыштуу бардык өлкөлөрдүн аба мейкиндиктери жабык экенин эске салды. Азыр эми мону болот, өкмөт каалабаган сыяктуу болот да. Биз шартты түшүндүрүп атабыз. Бардык мамлекеттерде аба мейкиндиги жабык. Расписание боюнча учкан самолеттор учпайт. Чартердер учуп атат. Чартерди сүйлөшүүгө жараша учурууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Кошумчалай кетсек, учурда 4371 кыргызстандык чет өлкөлөрдөн келе албай жатат. Алардын ичинде басымдуу бөлүгү Орусиядан, 400 жаран Түркиядан келе албай калган.